Достор, кече жакында эле видео жаздырбадым белем. Ажырашуунун 90% күнөөлүү эркектер десем, анча комментарий жазгандар болду. Эки тараптын күнөөлүү, аял кишилер да күнөөлүү дегендери болду. Аял кишилердики негизи мен эркек кишилердикин айтпадым белем, эмне күнөөлөрүн биякта жазып кетишиптир. Аял кишилер кичкейинен баштап сериалдарды көрүп, сериалдагы сүйүү, сериалдагы байлык, сонун нерселерди көрүп алып, жашоону ошентип ойлой беришет, дагы анан ажырашып кетишет дейт. Дагы бирөөлөр болду. Бул баарын кылып аткан соцсет дейт да. Бүт ошо бирөөнүн алдам иллюзия жашоосун көрүп эле ишенип, анан меники мындай эмес деп эле урушат дегендер болду да. Дагы ким кандай деди эле? Бирөө айтат, өзүнүн үйүндөгүлөргө сөз ташыйт, кечке жазып сөз ташый берет дейт да. Силердин оюңар кандай негизи? Ошондой да чындыктар барбы? Бирок кандай болбосун, кайрылы мен ойлойм да, мен өзүм ойлойм жеке. Эркекке келе такалат да, эркек достойный болсо, ошондойдун баары болмок эмеспи деген ойдо мендечи негизи.